Таңшола көрсөтүүсү урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан гана ойгонуп жатсаңыздар, бүгүнкү агарып аткан таңыңыздар кутмандуу болсун демекчибиз. Ал эми окумуштуулар айтып коет экен, уктап жаткан денени ойготуудан өткөн кызыктуу нерсе жок деп. Ал эми сиз денеңизди балким машыгуулар менен ойготсоңуз болот. Айрым инсандар бий менен ойготот экен. Топтур айтасын кесиптешин Канышай, бий деп калдык. Бий түрлөрүнүн мындай султаны десек дагы жалышпайсыз. Кайсыл иш чарага, кайсы мааракеге барбайлы, бул тоолуктардын бийи баягы толук болсоң дагы, толук болбосоң дагы, дүйнөнүн кайсы тарабынан келсең дагы сенин мындай бир буттарыңды ордунда калтырууга бөгөт коет. Өтө динамикалуу, кызугандуу жигиттердин бийи лезгинка түз эфирде. Бүгүн биз үчүн лезгинканы арнап, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир ойготкуч болуп, дем күч тартуулайын деп турган кыргызстандык бийчилер ансамбль 3 колан, Тима, Арген жана Давлят сиздер үчүн лезгинканы тартуулайт. Биз дагы ойгонобуз. Аса. Лезгинку. Молодец. Спортиш. Үч кулан, Тима, Арген жана Давлят. Кулан дегенде, эмне болуп калат? Ошондо кулан деген жигит деген билдиреби? Тима мырза. Сүйлөгөнгө күч барбы же?
Чоң рахмат сиздерге. Жигиттерди көп кыйнап эле болду, себеби мындай бир ушундай оттой жалындоо бийди бийлегенден кийин көп сөзгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат экен. Жөн гана алдыңыздарда таң эртең бизге динамика тартуулаган 3 клан ансамблі Тима, Арген жана Давлет. Рахмат сиздерге жигиттер, чыгармачылык бийликтери каалайбыз. Бутуңардан көзүңөрдөн от кына чачырат.